Бүгүн 22 августта Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Тилимпоз долбоору аркылуу мамлекеттик тилди жайылтуу аракетин көрүп келе жаткан жаштарды кабыл алды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык Тилек Нурдинов, Нуржигит Асанов жана Муслим Таалайбек уулу баштаган жаштар Тилимпоз долбоорун негиздеп интернеттеги социалдык тармактар аркылуу кыргыз тилин өнүктүрүүгө, мамлекеттик тилди туура колдонууга багытталган иш-чараларды уюштуруп келет. Жолугушууда төраган Нурланбек Шакиев демилгелүү жаштардын жасаган иштерине жогору баасын берип, тил бир улуттун жаны, тил жоголсо улут да жоголот. Айрыкча ааламдашкан доордой эне тилибизди аздектеп сактоо менен гана эгемен өлкө катары өнүгө алабыз. Андыктан мамлекеттик тилди жайылтууга далаалаттанган силердей жаштардын аракети колдоого татыктуу деди. Муну менен катар жакында эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү конституциялык мыйзам кабыл алынганын айткан Нурланбек Шакиев аталган мыйзамды ишке ашырууда Тилимпоз өңдүү долбоорлордун мааниси чоң экенин кошумчалады. Кыргызда көп тил билсең, ошончо дил билесиң деген акыл кеп бар. Бирок башка тилди эмес, өз эне тилин билбегендик уят катары каралышы кажет деген төрага мамлекеттик тилди өнүктүрүү жаатындагы жаштардын сунуш пикирлерин укту. Жолугушуунун соңунда төрага Нурланбек Шакиев Тилимпоз долбоорунун негиздөөчүлөрүнө 200 000 сомдук сертификатты тапшырып, мындан ары да артыраттуу колдоолорду көрсөтүп турарын убада кылды.